Достор, бардыңыздарга салам. Бүгүн сиздер менен Умтул подкасты. Конокто наставник, трейдер, жаш ишкер айым Калия Исакова. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай келип алдыңыз? Жакшы, Кудайга шүгүр. Калия Исакова деген бул өзү ким? Кененирээк айтып берсеңиз. Кененирээк болгондо мен өзүм 32 жаштамын. Калия бул трейдер, 2 баланын энеси, мындайча айтканда, көптөгөн жумуштарды алып барган айым. Негизи эле бул трейдерлик кызматта ушул чөйрөдө жүргөнүңүзгө канча убакыт болуп калды? 3 жыл. 3 жылдан бери, Ооба. Ошондо кененирээк өзүңүздүн бала чагыңыздан баштап, буга чейин ушул тармакка келгенге чейин кайсыл жакта иштегенсиз, кантип бул тармакка келип калгансыз, ошол тууралуу кененирээк айта кетсеңиз. Себеп дегенде азыркы көрүп жаткан биздин дал ушул трейдерлик жак менен иштөөнү каалап жаткан биздин инсандарыбыз үчүн өтө кызыктуу маалымат болуш керек деп ойлоп жатам. Ооба, мен башынан айтып берсем, кандай болуп келген бул жакка, негизи эле буга чейин кандай жумуштар менен алектендим деген суроого, мен буга чейин 2009 жылы Москвага апам чакырган. Апаңыз? Эл катары эле окууну бүтө элек болчумун. Апам чакырып, ошол жакка барып, Россияда жумуш жасаганбыз да. Ал 2009 жылы анда кризис маалы эле. Кризис болуп, ошол убакытта жумуш жок болчу. Жумуш издегенбиз, аябагандай кыйынчылыктар болгон да. Анан жумушка кирип, уборкага киргем. Эң биринчи. Ооба, уборкага кирип, андан кийин посуда жууганга көтөрүлгөм. Андан кийин кассир болгом. Кассир болуп, анан менеджер болдум, бармен болдум. То есть бармен дегенде барда иштедим да. Ушинтип ушундай жумуштарды кылдым. Анан ошол жакта жүрүп турмушка чыктым. 2 баланын энеси болдум. 2019 жылы Кыргызстанга келип, ошондон кайра кете албай калдым да. Депорт. Кыргызстандан. Запрещен болуп калды ал жака киргеничи. Анан аябагандай ошол 2019 жылы келгенде мага чоң бир удар болду десем болот да. Себеп дегенде мен акча тапкан булагым Россиядан башканы көрбөгөм да. Булактычы, акча тапкан булакты. Ошол жактан башка жумуш жоктой сезилген да. Россияда эле акча табыш керек, Москвада ушинтип жумуш кылып эле акча табыш керек деген ой жүгүртүп алган. Бирок 2019 жылы ошентип депорт болгондон кийин бул жакта жүрүп жакшы жумуштар болгон жок. Ар кандай жумуштарды кылып көрдүм, анан трейдингке келдим да. Трейдингке келгенде дагы бирөө сунуштап, анан Бишкекте ушундай окутат экен дешип, өзүм Жалал-Абадтан турам. Ошол Бишкекке келип окуп, анан ушул кесипти алып кеттим да. Кайсыл жактан таап калдыңыз бул трейдингти? Ким сунуштады? Трейдингти менин тууганым сунуштаган. Бөлөм. Иштеп жүрчү буга чейин бул сферада? Жок, угуп жүргөнбүз. Угуп жүргөнбүз, бирок кантип окуу керек экенин жакшы түшүнгөн эмеспиз да. Ооба, жакшы түшүнгөн эмеспиз деп жатасыз. Менде азыркы учурда ошондой нерсе да. Трейдинг дегенде эле менде биринчи эле орунда сетевой маркетинг же болбосо бир онлайн отуруп алып жана үйдөн акча таап деген сыяктуу ушундай нерселер бар го. Ошол нерселер мага дароо оюма келет да. Негизи трейдинг деген бул эмне? Бул сетевой маркетингден кандай айырмасы бар? Кантип акча табат негизи? Сетевой маркетинг деген бул продукциясы бар. Продукция сатачы, кандайдыр бир мындай адам алып келсең, ошондон алып адам продукцияны сатып алгандан ошондон анан киреше чыгат да, то есть пайда. Айлык деп коебу, ушундай чыгат. Трейдингте бул жерде трейдинг деген сөздү өзү которгондо соода деп которулат да. Соода. Жөнөкөй соодада азык-түлүк, мисалы азык-түлүк саткан соода болгон болсо, трейдингте активдер. Активдер дегенде булар валюталар, акциялар, криптовалюталар. Ошол сыяктуу эле товардын түрлөрү бар. Нефть, алтын, күмүш сыяктуу ушундай да. Ошолор менен соода кылат. Анын баасы деген өзгөрүлүп турат. Эртең менен башка баа, секунд сайын өзгөрүлүп турат да. Ошол трейдинг кызматында чөйрөсүндө кирешеге чыгуу үчүн канча убакыт керектелет? Ар кимдики ар кандай. Кимдир бирөө бат эле чыгышы мүмкүн, кимдир бирөө керек болсо ошол курс ичинде эле, сабак учурунда эле киреше таап чыгат да. Бирок бул жерде эң маанилүүсү акчаны жоготпоо кажет. Ошону үйрөнүү керек. Канчалык деңгээлде акча тапканды үйрөнгөндөн кийин ошончолук акчаны жоготпой сарптаганды билүү керек. Ооба.
акчаны жоготпой кармап калууну билиш Демек, керек. бул тармакта иштөө үчүн сөзсүз түрдө адамда кызыгуу жана жөндөмдүүлүк болуш керек, Кызыгуу болуш керек, жөндөм деле болуш керек, эми ооба. Сиз негизи бул жака ушул сферага жаңы киргенде, азыркыдай деңгээлге жетүү үчүн канча убакыт керектелди өз алдынча? Өз алдынча болгонго чейин мен жарым жыл окудум, практика кылдым, андан кийин онлайн окууларды окудум. 1,5 жыл чынын айтканда 1,5 акча жылда? табам, бирок кайра эле жоготуп алам, ушинтип жүрдүм. Анан кийин 1,5 жылда ар кандай стратегияларды колдонуп, анан жакшы бир стратегияны карманып, 1,5 жыл дегенде стабилдүүлүккө чыктым да. Бул жакта акча тапса болот, бирок аны кармап калуу керек да. Кармап калуу үчүн опыт керек да, тажрыйба керек. Ошол акчаны туура башкарганды билүү керек да. Ошо. Буга чейинки берген сиздин подкасттарыңызда, интервьюларыңызда бул жакта миллиондогон, триллиондогон акчалар айланат деп айткан маегиңиз бар. Ушул боюнча кененирээк айта кетсеңиз. Негизи бул жакта активдердин түрү көп да. Криптовалюта деп бөлүп айтып кеттим жогоруда. Криптовалютанын өзүндө эле 70 миллиард доллар айланат бир күндө. 70 миллиард доллар айлангандын ичинде эле эң популярдуу криптовалюталардын өзүндө эле ошонун акчанын жарымы айланат да, 35 миллиард доллар бир эле криптода айланат да. Азыр көпчүлүк биздин көрүүчүлөрүбүзгө ушул тармак абдан кызыгып жатышса керек да, кызык болуп жатса керек. Кантип бул тармакты үйрөнөбүз, кимге кайрылабыз? Балким кымбат болсо керек деген сыяктуу ойлор кетиши мүмкүн да. Ошонун кимге кайрылса болот жана бул курстун стоимость, баасы канча болот, ошол тууралуу айтсаңыз. Ар кимдики ар кандай, ар бир окуткан трейдердин өзүнүн баасы болот. Бирөөсүнүкү кымбат, бирөөсүнүкү арзан деген. Жеке сизге алганда? Эң бул жерде баасы боюнча да ошондой. Баасы бир 30 миң да, офлайн сабакта. Офлайн сабак бир айга 30 миң сом болот. Бул эми группа менен, Группа менен, группа менен. Мисалы үчүн көпчүлүк адамдар үчүн мындай нерсе дагы болушу мүмкүн. Менин жаныма келип, мисалы мага ошол нерсе жагат. Наставник менин жаныма келип, көргөзүп, үйрөтүп, Адан Яга чейин. Ошондо адамдын мээсине аябай жакшы калып калат да. Индивидуальное занятие деп коет. Ошо жеке иштегенде сиздики канча болот бир айда? 2-3 эсе кымбат. 2-3 эсе кымбат болуп калат, Бирок ошончолук киреше келет бул жактан. Абдан сонун. Буга чейин көптөгөн окуучуларды бүтүргөнүңүздү билебиз. Сиздин колуңуздан көп окуучулар бүтүп, сизге аябай ыраазычылык билдирген отзывдарды окуп калдым. Инстаграм баракчаңызды көрүп. Ошол боюнча айтсаңыз, сиздин эң биринчи командаңыз качан чогулган, канча окуучу бүткөн сизден? Азыркы учурда окуучуларыңыз ушул тармакта алып кеттиби? Алып кеткен болсо канча пайыз алып кетти? Ошол боюнча. Ар бир эле жумушта 100% алып кетпейт да, баары эле алып кетпейт. Баягы мектепте деле канча окуучу болсо, ошонун бир 5-өө, 4-өө жакшы отличник болуп чыгат. Ошол сыяктуу эле трейдингте деле ошондой. Биринчи эле трейдингти баштап 1-2 минуска кеткенде уже выгорание болот дагы, таштап коюшат да. Аягына чейин чыккандар дагы болот. Күчтүү адам болсо эгер, ошонун аркасында кандай бир жакшы жыйынтык же болбосо бир ийгилик күтүп турганын билген адам аягына чейин барат да. Мен өзүм окуучуларымдан Жалалбатта болгон, Ошто болгон командаларымдан бүгүнкү күндө иштеп жакшы бөлүшүп турат мага результаттары менен. Эми акчалай болгондо $1000 крутитти айландырып атам деди. Кечегинде күнүнө $30-40 бир күндө таап атышат да. Ошондо сизди канча окуучу бүтүп калды? 300дөн ашык. 300дөн ашуун окуучуну бүтүргөнсүз, Эң сонун. Негизи сиз мисалы үчүн өзүңүз курстарга барган эмессиз, буга чейин үйрөнүп? Баргансыз, Анан курстарда барып, окуучу болуп жүрүп, анан дароо эле бирөөнө үйрөтүп билген билимиңди элге кайра жайылтуу дагы бул өтө оор да. Себеп дегенде канчалаган адам, мисалы сиз 300дөн ашуун деп атасыз. 300дөн ашуун адамдын 300дөн ашуун өзүнүн мүнөздөрү болот. Анан ошол нерселердин баарын көтөрүп, орусча айтканда каприздердин баарын көтөрүп, анан ишти мындан ары да алып кетүү сиз үчүн кыйын болгон жокпу? Ар бир жумуштун кыйынчылыгы бар да негизичи. Бирок
эгерде жумушту сүйүп жасаган болсо ал кыйынчылык оңой эле сезилип калат да, кыйынчылыкты жеңип өтсө болот. Эгер жумушуң жакпай калган болсо 1-2 кыйынчылыкты эле таштап коет да адам. Ошого мен өзүмдүн жумушум дегенде бир адамдарга сабак берүү жагып калып ушул жакта алып кеткен да. Мен өзү деген биринчи 1,5 жыл өзү результатка чыкчакты жүргөм. 1,5 жылдан кийин результатка чыккандан кийин мен тааныштарымды, туугандарымды үйрөтүп, анан үйрөткөн сонун экен деп анан сабактарды баштагам да. Ага чейин өзүм эле. Өзүңүз эле. Өзүм изденгем да, ошондой. Аха. Негизи мындан кийин дагы өзүңүздүн мисалы азыркы учурда бизде аябай популярдуу болуп жатпайбы? Өзүнүн школасын, мектебин ачып, өзүнүн курстарын ачып, жайылтып, ошол сыяктуу сиздин өзүңүздүн атыңыздан бир мектеп ачууну планыңызда барбы негизи? Себеп дегенде трейдинг дегенде чындыгында бул тармакта көпчүлүк адамдын билими жок да. Себеп дегенде Кыргызстанда бул анчалык жайыла элек. Балким чет өлкөлөрдө бул өтө популярдуулукка ээ болушу мүмкүн бул тармак. Ооба. Чет өлкөлөрдө популярдуу, ооба. Анан жакшы профессионал трейдерлер көп чет жакта. Анан бул жакта деген пландар негизи бар. Дагы школа кылып ачуу деген ойдо бар, пока өзүбүз эле да. Ошондой. Анан трейдинг айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө азыр трейдинг десе 5.000 сомуңду 2 сааттын ичинде 50.000 сом кылып берем дегенди түшүнүшөт да. Ооба, ошондой түшүнөт көпчүлүк. Бул деген чындыкка жатпайт. 5.000 сомду 50.000 сом кылуу үчүн чоң тоокелге салуу керек. 5.000 сомду жоготуп алыш тоокелдиги 90-95% да. Жоготуп алуу. Ошондуктан трейдингте деген стабилдүүлүк да. Мисалы бир айда деген аздан болсо дагы акырындык менен тапкан бул профессионал трейдер деп айтылат да. Анан бир күндүн ичинде мынча акча таптым деп эртеси күнү ошол акчаны жоготуп алган, бул уже не профессионал трейдер болуп калат да. Сиз айтып жаткан 90% тобокелдүүлүктү алдына алуу үчүн, мындай нерселерден болбош үчүн, кайталанбаш үчүн эмне кылыш керек? Бул жерде деген психология дагы өтө маанилүү да. Эмоциялар болот, эки эмоция, бир коркуу, анан кийин ачкөздүк болот да. Ачкөздүк болгондо ошо айтып аткан 5.000 сомду 50.000 кылам деген да, мындайча айткандачы. Бул жерде уже акча жоготуу шансы 95%га жатат. Жок, жоготпой, акырындык менен чогултуп акча табам десе 50.000ди кандайдыр бир айда ошол 5.000ди кандайдыр бир айда 50.000 кылышы мүмкүн да. Убакыттын ичиндечи, акырындык менен. Чем ошол акчаны бир жоготуп алгандан көрө. Ошондой да. Могу телеграмдардан 5.000 сомду 50.000 кылып берем дегендер дагы чыгып калат. Алар жалганчылар. Трейдерлердин атын жамынып, Кудайдын атын жамынып туруп анан алдайт да, адамдардын таалуу жерине тийип. Себептен элге оңой акча жагат. Баарыначы. 5.000 берсем, 2 сааттын ичинде 50.000 табат экен. Анда баарыбыз эле жыргап кетмекпиз да. Ошо жалган да, алар туура башка. Абдан сонун. Дагы ушул өзүңүздүн тармагыңызда кандай кызыктуу учурлар болгон? Команда менен да иштешип калыпсыз. Бир эле команда менен сага чейин да көптөгөн эксперт, наставниктер менен чогуу иштешсеңиз керек. Ошолор менен болгон кызыктуу учурлар болгонбу? Эсте кала турчу, ошолорду айтып берсеңиз болот. Кызыктуу окуялар негизи көп эле болот. Биринчи деген мындай окуя болгон, ошо азыр эки окуучум менен мен аларга үйрөтүп сабакты. Анан үчөөбүз чогуу акчаны айландырганбыз да. Үчөөбүз чогуу айландырып, анан бирөөнүн счетуна акчаны полный салганбыз. Баары жок акчабызды үчөөбүз салып туруп, анан мен деген башка жумуштар менен кеткем. Сигнал берип тургам, телефондон. Сигнал берип турганда алар бир аккаунтта акчаны айлантканбыз. Жок. Эртеси күнү 2-3 күн мен той болуп калды. Ошол менен 2-3 күн аларга байланышка чыга алган жокмун. Анан бир күн эле чалып акчаны которуп кой десем, мен уже Питердемин деди да. Акчанын баарын алып алган. Акчанын баарын алып алган да. Анан Питерге кетип калып, анан деген ошол менен акчаны албай калдым ошо. Ал эмне болгон? Мен азыр ошону ойлонуп көргөн болсом, аябагандай азартный деп коет, кумар ойундары. Кумар пост деп коет. Мындай азартка алдырган бала болгон да.
анан азартка алдырып отуруп мен иштегенимде эле байкагам $50 салып алып, или $100 салып алып, азыр деген бир фиттин акчасын чыгарам деп отурурчу да бир күндүн ичиндечи. А бул мүмкүн эмес да. Мүмкүн болгон күндө дагы акчаны жогото алуу шансы өтө чоң болот. Ошентип отуруп мен ойлойм, ошо биздин акчабызды дагы ошентип салып салган да. Ошол бойдон ала алган жок. Демек, бул негизи эле башка тармактар сыяктуу эле, бул тармакта деле адамдар менен иштешүүдө өтө жакшылап карап, анан иштеш керек окшойт да. Себеп дегенде бул жакта канчалаган өзүңүз айткандай миллиондогон, триллиондогон акчалар эсептелип айланып жатат да. Анан негизи эле адамдын акчага көзү түшкөндө бир топ эле өзгөрүшөт эмеспи? Ошондой эле болот экен. Эми ошол кезден бери жаңы адамдар менен аралашып келип аткан үчүн жакшы түшүнгөн эмесмин. Анан азыр уже билинет да, адам менен кандай адам. Түшкөндө эле дароо биле аласыз, Абдан сонун. Негизи азыркы учурда ушундай өзүңүз айткандай курстарды ачкандан кийин өзүнүн командасын иштетип коюп, анан ар кайсы жакта эс алып жүргөн чоң эксперт наставниктер көп да, үстүнөн байкоо жүргүзүп коюп элечи. Сиздики кандай? Негизи эле Калия Исакова ушул тармакта канчалык өзүнүн убактысын бөлөт бир күндө? Жакшы эле бөлөт. Эрте менен кечке чейин ушул кызматта эле жүрөсүз, ооба. 3 жылдан бери ушул менен эле алектенем, башка иш жумуш менен кылбайм да, башка жумуш кылбайм. Негизи жаңы эле айтып кетпедиңизби? Чет өлкөдө бул тармак өтө популярдуулукка ээ депчи. Кыргызстанга азырынча жайыла элек деп. Негизи Кыргызстан ичинде канча жылдын ичинде трейдер дегенде ар бир экинчи адам билип калат бул тармакты? 5 жылга дейм. 5 жыл деп ойлойсуз, 5 жылдын ичинде жакшы эле трейдерлер чыгат буюрса. Эмне себептен айтып ойлойсуз? Убакыт керек. Кантсе дагы бир аз артта болуп калганбызбы билбейм, бирок трейдингте деген эми өнүгүп келатат. Мына 2 жылдан бери жакшы өнүгүп келе жатат, трейдинг. Элдер болгон ушу трейдинг боюнча маалыматтарды угуп, трейдинг боюнча жакшы информацияларды угуп келатат да. Негизи 5 жылдан кийин же 10 жылдан кийин бул трейдинг кызматы жоголушу мүмкүнбү же тескерисинче өнүгүшү мүмкүнбү? Себеп дегенде азыркы учурда өтө чоң мындай тобокелчиликтер деп айтсак да туура болот го. Мисалы көпчүлүк кесиптер бара жок болуп кетиши мүмкүн. Мисалы үчүн ошол эле экономисттер, мисалы үчүн кийин роботтор иштеп баштайт. Анан булар мындай болуп баштайт, баары тең мындай дистанционный бир режимге өтүшөт деген сыяктуу сөздөр аябай көп да. Ошондуктан көпчүлүк адамдар бир кесипти тандоодо дагы 100 жолу ойлонуп, анан гана бир кадам ташташат да көпчүлүгү. Кээ бирлери бул баары жок болуп кетет экен, андан көрүүчү ошо сиздики сыяктуу трейдинг менен же болбосо дагы бир жеке ишкерлик менен баштап кетели деп дагы жүргөн көпчүлүк жаш окуучулар же абитуриенттер аябай көп да азыр. 10 жылдан кийин бул кесип негизи жок болуп кетиши мүмкүн эмеспи же кандай? Жок. Өнүгүшү мүмкүн, бирок жок болбойт. Эмне үчүн? Себеп дегенде базар деген жок болгон эмес да. Базар, соода деген нерсечи. Бул жакта деле соода. Буга чейин болгон. Мындан кийин деле кайра өнүгүшү мүмкүн, бирок жок болбойт да. Жок. Бул жака жаңы трейдингке келгенде канча сом сарпташат? Биринчи өзүнүн ставкалары бар болуш керек, Айырма жок. Айырмасы жок, сала беришет. Эми бул жерде салган акчага жараша киреше табат да. Канча убакытта киреше табат? Табак учурунда эле табышы мүмкүн. Ошол учурда бирок аны деген айландырыш керек. Жоготпой кармап калыш керек. Жоготпой кармап калганда үйрөнүү керек. Аны үчүн акчаны туура башкарууну билиш керек. Ачкөздүк деген нерсе ар бир адамда бар. Менде деле бар, башкасында деле бар. Ошол нерсени башкарып билүү керек. Өзүн тарбиялап да. Ошондой. Салган акчадан $10 жогору негизинен. Бирок ал азыраак акча болуп калат. Аны жөн эле практика катарында колдоно алат да. Эгер акча табам десе, көбүрөөк акча болуш керек. Мындай орточо эсеп менен айтканда, бир 50-100 салды мисалы үчүн. Анан сиз айткандай ар кандай тобокелчилик болуп, акчасы күйүп кете турган болушу толук мүмкүн да турабы? Сиз айтып жаткандай 95% деп айтып жатасыз. Анан күйүп кете турган болсо, ошол нерсени окутуп жаткан наставник же болбосо ушул тармакка алып келген адам кайтарып береби же кандай болуп калат акчасы? Жок, негизинен ал жерде үйрөтүлөт, жөн эле үйрөтүлөт. Бар жок ошол жерде стратегияны, кандай иштөө керек, акчаны кантип башкаруу керек, баары жок үйрөтүлөт. Ал жерде жоготуп алуу ал адамдын өзүнөн дагы
болуп калат да, эскертилет. Мисалы, канча $100 акчаңыз болсо, ошол $100 кандайдыр бир пайызын эле колдоносуңар. Калганы обеспечение деп коет, же болбосо бир залог сыяктуу турат да. Запаста турат, мындайча айткандачы. Аз эле бир бөлүгүн иштеткиле деп айтылат. Бирок көп бөлүгүн иштетип салат, чтобы көбүрөөк акча табыш үчүн. Көбүрөөк бөлүгүн салып салганда уже риск көп болуп кетет да. Алар эскертилет, сабакта баары жок үйрөтүлөт. Стратегия мончо пайызын коесуң, мончо пайызын алып коесуң деген сыяктуучу. Ошондой да. Кепилдик берилбейт негизгиси? Жок, кепилдик. Болгону сиздер үйрөткөн боюнча эле кетсе, Ооба. жакшы жыйынтыкка чыгышат, Бул деле как бизнес сыяктуу эле. Көчөдө кандай бизнес, традиционный бизнестер бар, ошол сыяктуу эле. Кимдир бирөө традиционный бизнес кылып жүргөн болсо, ошонун жол-жобосун айтып коюшу мүмкүн да, ушундай кыласың депчи. Бирок аны ал адам кылабы, кылбайбы, ал өзүнүн чечими да. Ал үчүн жоопкерчилик бул жакта үйрөткөн адам албайт. Бул тармакка келиш үчүн адамда кандай сапат болуш керек? Кандай сапаттар болуш керек? Мисалы үчүн ар бир эле экинчи адам бул тармакта иштеп кете албайт болуш керек. Мисалы үчүн мен өзүмө алганда мындай тармакта мен иштей албайм. Мен өзүм көрүп ошол жакта барып анан иштегенди жактырам да. Өзүм башым ооруп кетет бирдечи. Может, билбейм, мондай өтө эле риск көп болгондуктанбы, билбейм. Мен бул чөйрөнү жакшы түшүнө бербейм да чындыгында. Ошондуктан азыркы отургандар балким сиздикин көрүп аябай кызыгып атышат, бирок мен ушул тармакты алып кете аламбы, алып кете албаймбы, иштесемби, иштебесемби деп азыр ойлонуп жаткан деле биздин көрүүчүлөрүбүз бар да. Ошон үчүн ушул боюнча бир кененирээк бир маалымат берип кетиңизчи. Бул жакта деген кандай сапат? Өжөрлүк. Бир эле ар бир жумушта өзү негизи өжөрлүк керек. Ар кандай кыйынчылык, бир кыйынчылыктан эле чөгүп таштап койгон болбойт да, аягына чыгуу керек. Анан ошо өзүн башкаруу эң маанилүү сапат, бул өзүн башкаруу. Туура башкарып өзүндөгү кандай, мисалы, сиз деген бир күндө $100 киреше таптыңыз. Киреше тапканда аябагандай кубанып кетип, дагы тапкыңыз келе берет да. Бул уже психология. Эмоция калтырып, мен $100 таптым, дагы ошол рыноктогу баардык сделкалар плюс бере тургандай сезим боло берет, дагы кирип туура эмес сделкага кирип алат да. Туура эмес жерден дагы кирип алат. Эмне үчүн? Себептен да эйфория деп коет, эмеде кубанып турган кезде баар жок рынок плюс бере тургандай сезилет да. Ошол кезде адам өзүн токтотуп калуу керек. Анан чоң минуска кетип калганда, мисалы $200 деген $200 минус болобу же кандайдыр бир минуска кетип калган болсо, ошол кезде дагы адам өзүн токтотуп калуу керек. Айрыкча эркек кишилерде болот. Ушунун аркасынан баары бир чыгам, $200 чыгарып алам деген бир ушундай сапат болот да. Аны деген коюп эс алып, мени эс алдырып кой берип, ошол ситуацияны анан кийин кайрадан кириш керек да, рынок. Балдарым бар деп айтып калдыңыз, тааныштырып жаткан учурда. Анан ушундай жалгыз балдарын менен эле айымга негизи ушундай тармакта иштеп, эркектин да кызматын аткарып, мисалы үчүн сиз өзүңүздүн үй бүлөңүздү да багасыз, бул тармак мененчи. Анан айымдар негизи аябай назик келишет эмеспи? Анан кыйналган жоксузбу? Тажаган жоксузбу бул сферада жүргөндө? Жок. Мага ушундай бир күчтүү айымдай сезилип жатасыз да? Себеп дегенде бул тармакты өзүңүз айткандай канчалаган банкрот болдум деп айтып калдыңыз. Кайра бутка туруш бул өтө кыйын. Ошол боюнча айта кетсеңиз. Негизи эле азыркы учурда үйдө, айылда, мисалы үчүн, же болбосо бир жумушсуздуктун жоктугуна байланыштуу балдары менен үйдө отурган кыз келиндер, эжелер абдан көп. Сиз аларга кандай сунуш берет элеңиз? Эрк керек. Эрк керек экен. Балдарды ошол, именно ошол балдарды ойлогондо алдыга жыласында тамаша бар го. Кандай мотивация аласыз десе деген сыяктуучу, ошо балдардын мотивация да, мындайча айтканда. Ошолордун келечеги үчүн жакшы окутууларда окутайын деген ой мени ушул нерсеге алып келди. Ушул нерсеге алып келди. Акырына чыккандын бир сапаттарынын бири бул өжөрлүк болду да. Канчалык кыйынчылык болбосун туруп кете бердим. Көпчүлүгүнө результат көрүнөт да. Результаттын аркасы көрүнбөйт. Аркасында эмнелер жатканы билинбейт адамга.
Анын артында канчалаган кыйынчылык болгон. Результатты көрүп, мен деле ушундай результатка чыксам болот дейт, бирок аркасындагы ошол кыйынчылыктарды жеңип өтүүгө келгенде токтоп калышат да, ошол жерден элечи. Кыйынчылыктардан. Ошолорду жеңип өткөндө гана чоң ийгиликтерге жетет экен да, менимче. Негизи баштаганды билген соң аягына да чыгар дейт го. Аягына чыгар же таптакыр баштаба дегенчи. Бул тармак, бул сөз да ушул сиздин тармакка ылайыктуу окшойт да. Ошондой. Канчалык кыласаң да сөзсүз түрдө бутка турганды үйрөнүш керек экен, Ооба. Анда эң эле негизги сапат өжүрлүк экен. Өжүр биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн бул өтө жакшы сунуш деп айтсак болот, Өзүңүздүн көрүүчүлөрүңүзгө айта турчу сөзүңүздү толугураак айтып кетсеңиз болот, учурдан пайдаланып. Айта турган сөзүм, бүгүнкү күндө алдамчылар аябагандай көбөйдү. Абайлагыла дебейсизби? Абайлагыла, себеп дегенде 5.000 сомду 50.000 сом кылып берем, же болбосо ушундай брокерский компания, же брокербиз деп туруп чалып, биздин ушундай компания менен иштешсеңер, биз трейдербиз, ушунча пайыз бөлүп берем дешет. Ошентип мага чалгандар аябагандай көп болгон. Эжелер чалып $5.000 үйдө отурган аял болчумун. $5.000 акчамды ошол брокерге акчамды салып, акчам чыгарбай койду дегендер көп уккам да. Керек болсо ошол акча үчүн күйөөсү, жолдошу менен ажырашып кеткендерди уктум. Ошолорго айтарым, эгерде сизге бирөө чалып акчаңды башкарып берейин, акча сал деген болсо салбаңыздар деп. Андан көрө өзүңүздөр үйрөнүп ушул тармакты алып кеткениңиздер оң деп айтат элем да. Сиз менен байланышууну каалагандар үчүн кантип байланышса болот сиздин? Инстаграм аккаунтуңуз же эмеңиз бар? Балким айта кетсеңиз. Инстаграмда Калия Исакова деп терсе чыгат. Дароо чыгат, Дароо чыгат. Анан Инстаграмга кирсеңиздер, ошол жакта менеджердин дагы номери бар. Ой, достор, демек, трейдерлик кызматта ушул тармакты аркалагысы келген биздин көрүүчүлөрүбүз үчүн Калия Исакова өзүнүн Инстаграм баракчасын калтырып кетти. Инстаграм баракчасына кайрылыңыздар. Өтө кызыктуу тармак экен. Мен да кызыгып баштадым. Себеп дегенде чындап эле рынок, бул валюта менен иштеген азыркы учурда өтө эле популярдуулукка ээ болуп жатпайбы? Ошол, Кудай буйрса, биздин Умтул подкастыбызда дагы да кызыктуу, эң жакшы эфирлер, маектерибиз болот. Андыктан биздин YouTube каналыбызга катталыңыздар. Дагы көрүшөбүз.